кичинекей балдар туурасында же болсо бөбөктөр туурасында да коебузбу? Кичинекей балага суроолор болот. Жин кирип кетиши мүмкүнбү? Кичинекей балага сыйкыр өтүшү мүмкүнбү? Ошондой эле кичинекей балага көз тийгенде кандай белгилер болот деген суроого жооп беребиз иншалла. Алла Таала бизге тоофик берсе, Кудай кааласа, түшүндүргөнгө аракет кылабыз. Биринчиси, ошол балага жин киришине, ошондой эле балага сыйкырдын өтүшүнө себепкер боло турган бул ата эне болуп эсептелет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам эгерде бир аял менен эркек нике кыйышкан болсо, же болсо ошол эр аял болуп жашап баштаган болсо, ошолорго дайыма бири-бирине болгон мамиледе ошол мамиле кылуудагы дуаларын үйрөтөт эле. Мисалга алсак, кандай болуш керек? Нике түнү кандай болуш керек? Ошондой эле кандай кошулуш керегин үйрөтөт эле. Ошол көпчүлүк дуасында шайтандын алейхилананын мындай кол салуусунан сактай көр деген дуаларды үйрөтөт эле. Ошол эле мезгилде мындай Аллах Тааладан таянып, Аллах Тааладан шайтандын азгырынан сактоосу жөнүндө дуа кылат эле деп айтат. Эмне үчүн десе, ошол дайыма шайтан дагы ошол адамдын эркек менен аял ортосуна кирип, ошол балдарды же болсо ошол түнү бала боло турган болсо, ошол атанын уругу менен эненин жатынына кирип, ошол балага кийинки келечегинде тоскоол бериш үчүн ата менен кошо кирип кетет деп айтабыз. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошол үйрөткөн, кандай кылып кошулуу керек экен, жана ошондой эле кандай дуаларды айтуу керек деген. Эгерде бир адам ошо эр аял мамиле болуп, ошол мезгилде ошол дуасын айтпай кала турган болсо, келечектеги баласына шайтан кол сала турган болуп калат экен. Муну менен белгилүү болду, субханалла. Ата-эне эгерде ошол сүннөткө ылайыктуу, адепке ылайыктуу эр аял мамиле кылбаса, ошонун себебинен дагы ата-эненин себебинен балдарга ушул мурунтан эле, башында эле жиндер кириши, жана алардын васваса кылышы, жана алардын кол салышы опурталдуу нерсе экен. Бул боло турган акыйкат сөз экен. Бул пайгамбарыбыздын хадистерине таянып атабыз. Ошентип, кийин балага жин шайтан оңой олтоң эле кире турган, ошондой эле анын жашоосуна кийлигише турган болуп калат экен. Кийин пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сахабалары да көп амал кылышкан экен ушуга. Кийин таба чоң-чоң аалымдар дагы ушул нерсе китеп кылып чыгарышкан. Эненин ичинде качан бала болуп турган мезгилде ошол балага кол салуу үчүн кээ бир убакыттарда жиндер аракет кылышат. Ошол эгерде энени сыйкырлаган болсо, же атасы сыйкырланган болсо, ошол сыйкыр кадимгидей эле бир нече бөлүгү ошол балага өтө турган болот. Же болсо кандай экен, ошол кыз болсун, эркек болсун, ошол балага төрөлө турган балага өтөт. Сыйкыр кадимгидей эле, же болсо кара дуанын таасири ошол балага дагы болот. Ошон бирге эле, эгерде ошол сыйкырлангандан кийин, эгерде жиндиликке окулган болсо, ошол баласы жинди болуп төрөлүп калышы мүмкүн. Эгер ден соолукка окутулган киши болсо, анда ошол ден соолугуна зыян бериши толук мүмкүн экен. Жакшысын Аллах билет. Аллаху акбар. Кийин эненин ичинде төрөлгөндөн кийин бала кадимки эле сыйкырланган дуасы бар бала болуп төрөлөт. Ошондой болуп төрөлүп калат. Эми жалпы түрүндө биз сыйкырга мындай жында жалпылап түшүндүрүп берип койдумбуз. Эненин ичинде эле, тети башында эле субханалла шайтандан кол салышы, ошондой эле дуаланган болсо, ата-эне ошол балага да ошол дуа кадимки эле таасирин берип, ошондой төрөлө тургандыгысы жөнүндө. Кийин экинчиси, энеге көз тие турган болсо, ошол көз тийген нерсе балага дагы кадимкидей өтөт. Көп убакыттарда боюнда бар болгон мезгилде эркек аялга некен боюнда болуп турган мезгилде, мындай кандай жүктүү болуп турган мезгилде ошого аялга көз тие турган болсо, кадимкидей эле балага да көз тиет. Көз тиүү менен субханалла, эгерде катуу көз тийген болсо, ошол бала эненин ичинен некен төрөлбөстөн өлүп түшүп кала берет. Көз тийгенде субханалла, ошол энениге көз тийгенде ошол ичиндеги бала оорукчан болуп калышы мүмкүн.
деп айтышат. Алымдардын же устаздардын көпчүлүктөрү ушуга толугу менен эмне айтышат. Толук түрдө ушундай болот деп айтышат. Эмне үчүн дегенде, эгерде бала төрөлгөн мезгилде оорукчан болуп төрөлүп кала турган болсо, же болбосо бир нерсеси жетишпестик менен төрөлүп кала турган болсо, анда ошол баланын неси энесине катуу көз тийген себебинен болот деп айтышат. ДЦП, жадамдуу нерселердин баары көпчүлүктөрү ушундан болот. Буга биздин далилдерибиз да бар, тажрыйба иретинде. Bir баланы алып келишти, ДЦП алып келишти. Бирок ушул баладан эч бир нерсе табышкан эмес. Болгон нерсеси бала өспөй атканда, мындай айтканда, кыймыл аракети, эч нерсе. Бирок өсүп кетип барат, бирок кыймыл аракет жок. Аллаху акбар. Биз андан сурадык, сиздин кичине ушу боюңузда болуп турган мезгилде сиз катуу ооругансызбы десем, ооба, катуу оорудум. Мындай бир ушу балким боюмда бардан болуп атабы деп ойлоп эле көңүл бурган эмеспиз. Бирок бала төрөнүшүндө болду. Бисмилла деп балага окуп баштадык. Алиф майын окуп бердик, ошо замзам суун окуп бердик. Ошондо отуруп бала кадимгидей баса турган болду. Мындайка бир 10-15 күндөн кийин бала кадимгидей ошо баягыл жанагында бир бутуна кийип жүргөн, жанагында бир баса албай аткан нерселерин баарын чечип, кадимгидей эле бала басып калды. Эмне үчүн дегенде, ошол балага эненин ичинде эле көз тийген белгиси болуп эсептелет. Аллаху акбар. Бул нерсе тажрыйбада бар. Көп вакыттарда жанакыл ушул байкап көрөбүз деп айтып атабыз. Акылынын жетишпей калышы, жана керек болсо синдром Дауна деген нерсеге чейин бар. Билесиздер ушундай нерсе. Bir эже келди, баласынын ичиндеги балага, 7 айлык балага, ошо канда эле, ошо аялдын канын алганда эле, ушу бала синдром Дауна деген менен кошо төрөлөт деп, синдром Дауна экен, бул балаңызды алдырып салыңыз, же болбосо кийинчерээк оор болот деген нерсеге чейин апарышты. Бирок ал киши, аял киши ыйлап келди, мен ушундай балалуу болбой кала турган болсом кандай болот? Балам ушундай көп жылдан бери күтүп турган балам эле. Бисмилла, мейли келе берсем, Аллах таала жакшысын Алла таала билет деп окуп баштадык. Кийин ал бала кадим төрөлдү. Төрөлгөндөн кийин анан аназасы синдром Даунан эч нерсеси жок болгон. Болгон нерсеси ошол аял кишиде катуу көз тийгендин белгиси болгон. Катуу көз тийген аял кишиде катуу көзүккөндүн белгиси болгон. Мына караңыз. Дегеним, ошол балдарга кадимгидей эле эненин ичинде эле көз тийип кала турган болсо, ошол кандай бир оорулар менен төрөлүп калат. Эгерде чындыгында органический болушу мүмкүн, кээ бир убактар мисалы энеси өтө катуу мындай нерв оорусу менен оорушу мүмкүн, же болбосо катуу бир депрессия, стресске түшүп калган болсо, андагы маселе бөлөк. Бирок эгерде чынында көз түйүү менен болгон болсо, ошол балдар, ошол кичинекей бала бөбөктөрдүн баардыгы кадимгидей эле айыгат деп айтабыз. Аллаху акбар. Кийинкиси балага көз тийип калганда кандай болот? Мисалы, эгерде бир балага көз тийип же болбосо сук кирип калган болсо, ошол бала биринчиден эгерде кичинекей болуп турган болсо, кичинекей бала болуп турган болсо, ал баягыл катуу температура оорусу менен ооруп башташы, температура болуп башташы мүмкүн. Температурасы түшпөй калышы мүмкүн. Бул айылдык иман болгон себебинен биз дайым такай бул нерсе практикада жүзүздө бар да. Балдар ушундай температурасы түшпөй, ушундай канчадан уколдорду сайып, эч нерсе кыла албай, ушундай кайап келишет. Таптакыр бала чыркырап эле, кыйкырып эле ыйлай берет. Күн түн ыйлай беришет. Мына ошол мезгилдерде ошо биз ошол практикада бар, ошол көз тийүү аяттарын окугандан кийин бала ошол жерден температурасы түшүп, ошол жерден субханалла айыгып кеткендер өтө көп. Ошол кармап турган жеринен эле окуп аткан мезгилде ошол zaman токтоп калат, бүттү. Болду, бала бир сүт уктайт. Ушундай эмелер аябай көп. Балага көз тийгендеги белгилердин биринчиси ошол баладагы температуранын көп болушу, же болбосо ысытма болуп кетиши. Ошол мезгилде качан окуп бүткөндөн кийин биз айтабыз дайыма, барып суу бериңиз, же болбосо бир таттуураак нерсе сатып берип коюңуз. Бала сууну ушундай ичет, Аллаху акбар. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат, ысытма болсо сууну ичкиле, сууну ичкиле. Ысытма бул тозоктун бир отторунан деген. Пайгамбардын хадиси бар бул жөнүндө. Ошол себептен ысытма болгон адам, температура болгон адам эмне кылыш керек экен? Ал бирин суу ичсин деген пайгамбар суу көбүрөөк ичиш керек болот экен. Жидкость көп ичиш керек болот деп коет. Караңыз. Экинчи белгиси ошол баланын ушундай ийилип мындай иш жагына эмес, авалги сырт жагында, бел жагына ийилип ушундай бир катуу чыркырап ыйлашы, үзүп же болбосо ушундай көгөрүп кетиши, оозунун көгөрүп кетиши, ошол мезгилде катуу мындай бир кандай десем, чалкасынан жыгылып калышы, же көгөрүп кетиши, аба жетпей ушинтип туруп калышы, мунун баардыгы тең ошол балага көз тийгендин белгиси деп айтабыз.
Ал эми ошол карап көрөбүз, баланы чечинтип туруп караганыбызда, аркасын караганда, бел жагын караганда, ошо бел жагы ушундай көгөрүп же кичине карарып баштайт, бул позвоночник. Анда бул балага субханалла көз тийди деп айтабыз. Биз көптөгөн балдарга жаназа окудук, кичинекей бала, жаш балдарга. Ошол мезгилде аны жууш керек болот. Качан аны жууп атканыбызда дайым такай аркасын карап коебуз. Аркасы бардыгы тең ушундай бир көгөрүп кеткен болот. Белгилүү болду, бул балага көз тийип чарчап калган экен. Көз тийип көп балдар чарчап калат. Чарчап деген бул дүйнө өтүп кетет, көз жумуп кетет. Субханалла. Ошол себептен качан ошо балдарыңыздар эмелекинде бир белгилери боло турган болсо, катуу температура болуп, ошол лидокаин сайсын, кандай нерсе сайса да температура түшпөй аткан болсо, анда сиздин балаңызга кирине сук кирип кетиптир. Ошол замат эмне кылыш керек экен? Ага дем салыш керек экен. Ошол замат субханалла аяттарын окуп, көз тийүү аяттарын окушу зарыл экен. Субханалла. Андан кийинкиси ошол балдарга жана көз тийген белгисине дагы бирөөсү, анын эгерде бала кичинекей боло турган болсо, жанакындай болушу мүмкүн, жана баспаган боло турган болсо. Андан эгерде басып жүрө турган боло турган болсо, майда эпилепсиялык кармалар, эпилепсия кармалып башташы мүмкүн. Эпилепсия сыяктуу болгон жыгылуулар пайда болушу мүмкүн. Ошол эле мезгилде бала тамак ичпей, көбүрөөк убакыттарда субхан тамак ичпестен эле арыктап башташы мүмкүн экен. Арыктайт, кадимгидей арыктап баштайт. Көп тамак ичпей калат. Көп тамак ичпей калат. Азыраак тамак. Гиперактивный болуп башташы мүмкүн. Чуркап эки жакка чуркап басып калышы мүмкүн. Мындай айтканда, мындай ачууланып башташы мүмкүн. Кичинекей бала мындай айтканда, мындай ар бир кичинекей эле нерсе ачууланып, өзүнүн үмөтүн тытып, ыргытып, ушундай нерсе кылып башташы мүмкүн. Бул балдарга катуу көзүгүп кеткендин белгиси болуп эсептелет. Бул да жакшысын Аллах таала билет. Иншалла көп нерсе түшүнүп берилди, бирок ушул нерсе көп убактарда болгон сенен ушул жетиштүүрөөк болуш керек деп ойлойм, Кудай кааласа. Андан кийинкиси балага жиндердин таасири болуп аткандын белгиси кайсы? Биринчиден, балага жиндердин таасири болуп аткандагысы ушул болот. Сиздин балаңыз уктап аткан мезгилинде катуу чыркырап ыйлашы мүмкүн. Уктап аткан кечинде жатканда мындай бир үзүп катуу кыйкырып ыйлашы мүмкүн. Же болбосо түнү менен уктабай коюшу мүмкүн. Ал балага жиндин таасири, же болбосо ошол үйдөгү жиндин таасири, же болбосо сиздеги жиниңиздин таасири бериши мүмкүн. Билесиздер, эгер бир адамда жин кирип алган болсо, ошол жин сыртында боло турган болсо, сөзсүз ошол баланын эмнеге, ошол үйүңөрдө балдарга, керек болсо аялында болсо күйөөсүнө бүт таасир берет. Бөтөнчө кичинекей балдарга, тили тийбеген, тили чыга элек балдарга аябай көп катуу таасирин берет. Аллаху акбар. Кичинекей балдар, бөбөктөр көп убактарда ыйлап атканда эки жактары бурчтарды карап алып кыйкырып ыйлашат. Ошол үйдө жиндин бар экендиги, ошол мезгилде субхана сиздин үйүңүздө бир кандай сыйкырдын, бир жиндин таасири бар экенин белгиси ушул болуп эсептелет. Андайларга субханалла сөзсүз дем салдырып, же болсо тавиз иретинде аят карималарды моюндарына тагып, же болсо бешиктерине жанагындай бир эмнеге жаткан болсо, ошол нерсеге илип коюшу зарыл болуп эсептелет. Аллаху акбар. Түшүнүшүбүз керек, кичинекей балдардын тили жок. Ал бизге түшүндүрүп бере албайт. Бирок эмелеки белгилер менен иншалла сиз балаңызда жиндин таасири болуп атканын, же болбосо катуу көз тийгендин деген белгилерин билип алсаңыздар болот экен, машалла. Ошол себептен ушундай бир акыбалга туш болгон болсоңуздар, анда сөзсүз дем салдырыңыздар. Дем салдырып, ошол нерсеге эмне кылышыбыз керек экен? Билиши. Көп убакыттарда биз жүрөк көтөрткөнгө, ошондой эле жанагында бир ырымдаганга, апаларга жана аксакалдарга апарабыз. Бирок бул шариаттагы нерсе луксат болгон күндө дагы ошол илим менен болбогон себебинен анын балага тийген көз, балага тийишип аткан жиндер, ошондой эле баладагы сыйкыр толук кандуу чыкпай калышы мүмкүн. Толук кандуу чыкпай калышы. Ошол бала ушул нерсеге көнүп калышы мүмкүн. Киринелеткенге көнүп калышы мүмкүн. Киринелеп коесуң, жакшы болуп калат дагы эле, ар жагында калса эмне болуп калат? Чыкпай калат. Ошойдон кала берет. Улам кээ бир приступтар болушу мүмкүн. Бала туруп жанагында бир өзүнчө ар кандай нерсе болушу мүмкүн. Эмелеки көрүп аткан нерседе бул жиндердин таасири, ата-энесинин субханалла туура эмес кошон сени ушундай эмелеки болгон окуяны көрдүңүздөр, баланын ушундай боло берет. Мына бул дагы субханалла ошо жиндин таасири болгон болуп эсептелет. Бул нерсе калбай калышы мүмкүн. Ошол себептен сөзсүз опуттуу болгон, ошондой бир туура билген рукуячыга, же болбосо дем салган адамга, же болбосо өз айылыңардын молдокесине Куран аяттары менен барып дем салдырганга аракет кылышыбыз керек экен. Субханалла. Аллаху акбар. Эч качан балдарыңыздар эгерде ушундай жанагындай аркасына ушундай жанагындай бир ийилип аткан болсо, же болбосо ушундай бир эме болуп аткан болсо, сөзсүз эле аны апарып больницага апарыш керек жок болуп калат кээ бирде.
ага эң биринчи дем салдырып көрүңүздөр. Андан кийин апарыңыздар. Андан эгерде ошол мезгилде баягы менингиттин бир белгилери отурган болсо, анда жүлүндөн суу алыш келип калат. Жүлүндөн туура эмес суу алып кала турган болсо, анда субханалла бала өмүр бою төшөктө жатып калышы мүмкүн, коркунуч бар. Билесиздер аны. Аллах жакшыны Алла билет. Бирок ошондой болсо дагы эгерде жанакындай бир катуу чыңырып ыйлоолор, ошондой жана ийилүүлөр, ошондой балдар кадимкидей жаадай болуп ийилип калат. Кадимкидей жаадай болуп ийилип калат. Артты көздөй. Мына ошол мезгилде эмнекен ошол балага катуу бир көз тийген дегенси, же ошол баланын бир жанагындай бир катуу кыйналып аткан белгиси болуп эсептелет экен. Субханалла. Аллах жакшыраак билет. Иншалла түшүндүргөнгө аракет кылдык. Бул сабак Кудай кааласа колдон келсе таратыңыздар. Анткени көптөгөн балдар азыр мисалы мен ушул жерге келгенде ушу очередь болуп калат. Кичинекей балдарга воскресенье очередь болуп. Эмне үчүн дегенде адамдар түшүнүп баштады азыр. Эмне экенин, бул кандай дем салыш керек, кандай нерсе кылыш керек, кайсы нерсени кандай кылыш керек деген нерсени эми түшүнүп баштадык. Анан биз канча деген акырында эң күчтүү дарыларга чейин сайып, баланын температурасы түшпөй, жана катуу кыйкырыйла да, анан акырында жок, бул нерсе биз кыла албай калдык деп, балдар көбүнчө комага түшүп калган мезгилде, комага түшүп жанагындай реанимацияга жатып калгандан кийин дем салдырып кереги жок болуп калат. Унутпаңыздар муну. Бирок ни в коем случае ошону түшүнүңүздөр, биз больницага барма деп айткан жокпуз. Барышыбыз керек. Жылына 2 жолу негизинде ар бир адам ошондой больницадан не алыш керек? Текшерилип туруш керек. 2 жолу. Тиш докторуна керек болсо субхана жылына 2 жолу барышыбыз керек деп айтабыз. Бул өз адептерден. Бул нерсени кылышыбыз керек. Бирок жин кирүү, ошондой эле субхана жанакындай бир балдарга көз тийүү, жана сыйкырланып калуу деген нерселер бар экенин эч качан эсибизден чыгарбашыбыз керек экен. Düşünür aldın mı? Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Subhanallah ve hamdi. Aşallah ante astagfiru ve atubu ileyk.